Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah tavhid kitabına sabak dolantabыз. Бүгүнкү bölümдөр, бул bölümдөр Аллах Таала менен болгон адептер, Аллах Тааланы улуктоо болуп эсептелинет. Автор айтып жатат: "Бабун ла юқалу ассаламу алаллах." Бул bölümдө ушундай: Аллах Таалага салам болсун деп айтылбайт деди. Аллах Таалага салам болсун деп айтылбайт деген бул Аллах Таала менен болгон адептерден жана Аллах Тааланы улуктоо. Не себептен анткени бизге азыр хадисте келет: Аллах Таала өзү салам. Аллах Тааланын аттарынан не? Ассалам. Жана Аллах Таала ассалам деген бардык айыптардан, зыян келүүдөн, кемчиликтерден аруу деген мааниде. Жана Аллах Таала башка бирөөгө салам берүүчү, тынчтык берүүчү, ар кандай апаттардан, балелерден сактоочу. Ошондой экен Аллах Таала ага салам айтууга муктаж эмес. Аллах Таала. Ошо себептен Аллах Таалага салам айткан болбойт. Бул bölümde айтып жатат: "Фи сахихи ан Ибн Мас'уд радияллаху анху قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة." Sahih hadiste келет, Sahih Bukhari Muslim'de келет. Abdullah ibn Mas'ud деген сахаба риваят кылып атат. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem менен намазда болгондо ушундай деп айтат элек дейт: "Ассаламу алаллахи мин ибадихи, ассаламу ала фулан." Аллах Таалага пенделеринен салам болсун, жана паланчыга салам болсун деп айтат элек. Ушундай деп намазда ушул сөздү айтчубуз деди. Факаля наби саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тaqulu ассаламу алаллах, фа инналлаха хуассалам." Силер эмне ассаламу алаллах деп айтпагыла, анткени Аллах Таала ал өзү салам деди. Демек, биринчиден Аллах Тааланын ысымдарынан бул ассалам, экинчиден Аллах Таала өзү ассалам. Эмне деген бардык зыяндардан жана кемчилдиктерден, апаттардан сакталынган аруу зат. Аны бирөө сактоого муктаж эмес Аллах Таала. Демек Аллах Таалага салам болсун деп айткан бул кайтарылган шариатта арам иш болот. Пенделер болсо Аллах Тааладан саламга муктаж. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дейбиз. Эмне деген Аллах Тааланын силерге саламы, тынчтыгы болсун. Ошондой апаттардан, балелерден сактоосу болсун деген мааниде. Пенделер ошо саламга муктаж. Ал эми Аллах Таала саламга муктаж эмес. Бул алымдардын арасында талашсыз ижма болгон маселе, эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир иштен кайтарган болсо, ал негизи арам экендигине далил болот. Демек Аллах Таалага салам болсун деп айтуу бул арам иш. Бул хадисте дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтарып атат. Демек Аллахка салам айтуу бул арам иштерден. Бул бөлүмдөр ушундай кыскача бир хадистер менен аяктайт. Негизгиси ошо Аллах Таала менен болгон адептер. Сөздө көпчүлүк адамдар ката кетирүүчү, сөздөрүн кетирүүчү, ошолорго басым жасап, көңүл буруп айтып кеткен маселелер. Ушуну менен бул бөлүм аяктайт. Андан кийинки bölümge ötөбүз.